Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Мына биз билгендей сиз деген Токтогул чоң атабыздын суу ичкен арыгынан суу ичип, ошол киши дем алган Токтогулдун таза абасынан дем алып чоңойгон адамсыз. Токтогул чоң атабыз эч качан байларды мактап ырдабаптыр дагы, эч качан алардын деген ушундай бир жакшы тамак берип, жакшы чапан кийгизип, бизди макта деген ырларын ырдачу эмес экен. Сиз бул мына ушул шайлоодо бараткан партиялардын бирөөсүнө патриоттук ыр жазып бер же болбосо ырдап бер деп сунуштагандар сизге болдубу же болгон жокпу? Эми ачыгын айтсам, бул партияда мен партизмде көп партияларда менин досторум бар. Кудалар бар дегендей. Өкүл балам деп кетип атат бир. Анан чыгармачылыкты эч качан немеге айкалыштырбаш керек деп ойлойм да. Эми өтүнүчтөр болду. Мага деле ушундай биздин гимнди жазып бер, бизге момундай кылып бер деп. Анан мен чынында абдан күткөм ушул жолку немеде бир мыкты жаштар чогулуп бир талап кылат болуш керек. Элге көрүнөр бир жумуш жасайт болуш керек. Бирок тескерисинче эми азыр 16 партия бар атат. 16 партиянын ичинде менмин деген мыкты жаштар да бар. Мен танбайм, бардыгы начар дегенден алсын. Мен бардыгы начарынан улам каршы болуп аткан жокмун. Ошол начарларга, мурункуларга аралашып кетпесин деген максатта, ушулар таза ойдон болсун деген максатта каршы болуп атам. Мени бир өкүндүргөн нерсеси, канчалык кыйын болгонубуз менен бир 3000 адам бар экен да, талапкер мындайча айтканда. Ошо 3000-дин ичинен 3-өө чыгып дагы башка партияларга сунуш кылып койбогондугу болду да. Келбейсиңер, биз эртеңки күнү кандай жолго барабыз, кандай өңүттү иш алып барабыз. Кече деле мисалы үчүн дебатты карасаң, жаштарды коюп бири-бирине каршы тукуруп аткандай болуп атат да. 16 партия азыр 16 өлкөдөн келген душмандардай бири-бирин каралып өтүп атат. Бир бүтүн кыргыз эмес, 16 мамлекеттин адамдарындай. Анан бул нерсе абдан дагы бардыгына каршы экенин, каршы добуш бериш керек экенин немени бекитет экен да. Аттеңдеп өкүнүп бармак тиштейт экенсиң, биздин өсүп келаткан жаштар үчүн ушундайбы? Бүгүнкү мисалы үчүн кээ бирөөнү айтып атат, мынча квартира алып берип коюптур, мындай машина алып берип коюптур деп. Анан чын эле ошонун кулу болуп, ошол нерсеге макул болуп атышабы? Ушул нерсенин баарын көрсө деп. Балким чын эле мен ылайым эле жаңылган болормун. Мен бир кишинин жаңылыштыгы эч нерсе болбостур. Эгер чын эле ошол улар үгүттөгөн партия жеңишке жетип, анда Кыргызстандын өнүгүү жолуна сала турган болсо, анда мен камчым дайым мойнумда. Мен кечирим суроого да даярмын, мен жаңылыптырмын деп. Бирок тескерисинче азыр анчалык деңгээлде баягы элдин камын ойлогондорду көрбөй атам мен. Себеп дегенде 16-нын ичинен жок дегенде бирден бала чыгып болсо дагы биз багытыбыз бир эле. Баарынын максаты 16-нын программаларын окусаң, бардыгы эле сатылбагыла, эртеңки келечекти ойлогула деген урагандар да. Анан тескерисинче ойлоп коет экенсиң, эл өзүн өзү сатып алып атабы, булар баары эле сатылба деп атышат го деп. Анан биздин ушул келечегибиз чын эле бир жалама зоо каскага такалып калса керек деп ойлойт экенсиң да. Сөзсүз эле мандатка жетиш үчүн гана ушул максат эмне биздин өнүктүрүү эмес, максат мандат болуп калдыбы деп арданат экенсиң да мындай нерседе. Анан бардыгын эми учурун көргөзөр. Бирок ар бирибиз жоопкер экенибизди, каршы болуп атканы дагы, колдоп атканы дагы, агитатор болуп атканы дагы эртеңки Кыргызстандын келечегине жоопкер экенин билип койсо ашыктык болбойт эле да. Маегиңизге чоң рахмат, Сыймык мырза. Биз ушундай кыскача коомчулукта белгилүү адамдардын ойлорун ортого салып туралы. Анткени сиз жогоруда айтып кеткендей, биз жаңыланып, мамлекетти туура багытка салыш үчүн ар дайым коом деген абдан көп, ошолорго сиздей белгилүү инсандардын оюн ортого салып туруу бул биздин милдетибиз деп ойлойм. Рахмат сиздерге дагы. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.